Туғандар, ассаламу алейкум. Bir minut uaqtыңа далам, туғандар. Снежок таксопаркқа келіп қалдым еле. Bir sıra дағы жаңы машиналар келіп қалды. Ошолар сілерге қысқа нұсқа айта кетейін. Бизнес класстар туғандар 5,5 мыңдан екен. Номерін жазып қойым, депозиттері қанша, нелер керек, ал бойынша ошол номерлерге чалып, толық маалымат алып аласыңар туғандар. Момындай китайский жаңы машиналар келіп тұр. Қарасам, Полон эле копиясы. Жөн Полон эле башкачараак кылып кичине атын өзгөртүп коюп тур. 1800дөн без депозит, без ничего туғандар булар деле. Бирок жаңы кузовтагылары туғандар выходной жок экен. Жаңы кузовтагы машиналар выходной жок экен. Калган мо эски сары машиналар бүт бардыгы 1800дөн бир күн выходной менен экен туғандар. Плюстар болсо 3000ден жактар, алардагы бир күн выходной менен. Астамдан пололор и комфорт плюска жактар экен туғандар. Бул жерде бул машиналар бүт бардыгы ушу выкупка да берилип атат туғандар. Каалаган машинаңарды келип тандап, выкупка без первоначальный взнос каалаган машинаңарды тандап алып кете бересиңер то. Эконом десеңер эконом, кааласаңар комфорт плюс жактар мынакта на выбор турат. Келесиңер машинаны оформить этип, сразу айдап кете бересиңер туғандар. Эч кандай бир тыйын акча төлөбөйсүңөр. Выкупка алам десеңер да туғандар. Ошондой. Машина на выбор. 30-40 машина турат. Балдар бул жакта алып кетип атат туғандар. Розыгрыш кылып, розыгрышта кылып койду туғандар. Выходной кылып, выходнойда кылып койду. Балдар келип алып атат туғандар. Ушул жерге келип машинаны алып ишти кыла бересиңер туғандар. Ийгилегенде кеттик видеону дальше уланталы. Туғандар, өзүңүздөр жакшы билгендей эле өткөндө бир роликте билесиздер, Майбах айдаган эрмекти сиздерге четинен гана көрсөттүм эле. Биздин кыргыз балдар ушинтип Москвада Майбах айдайт экен деп. Ал күнү болбой калды эле, толук маалымат алып, эрмек менен отуруп, кичине интервью алып, сүйлөшкөнү. Бүгүн эрмек менен сүйлөшүп, өзүнөн барып лично интервью алып туғандар. Майбахта кандай иштейт, канча расход кылат, канча акча табат, каяктан алат. Ошол сиздерге кызык болгон суроолорду колдон келишинче эрмектин өзүнүн оозунан угуп, өзүнө берип суроолорду өзүнүн оозунан угуп келели. Азыр буюрса старый Химкиге кетип атам, 1,5 саатта барып калам. Буюрса толук маалымат алып, сиздерге жеткиргени аракет кылам туғандар. Кеттик анда туғандар, барып жакшы бир эрмек менен маектешип келели. Эм катта пробкада турам. Эрмекке келип калдык. Майбактын турушун көрдүңөр, жылт турап. Чоткий интервью алып сиздерге Майбах жөнүндө толук маалымат жеткирип кылайын. Өзү мындай балдарга, серьезный кийинип келиш керек эле, жолдон эле по пути келатканга. Туғандар обычный эле кийинип келе калдым, реклама тапып келаттым эле. Азыр буюрса машинанын бүт тегерек четин полностью көргөзөйүн дагы. Анан кийин маектешелер эрмек менен. Так, мынаке туғандар. Эрмек досума келип калдык. Эрмек досум, ассаламу алейкум. Элдин баары сени күтүп атты эле көптөн бери. Бул кайсы бала болду экен бизде Майбах минген деп. Эрмек деген досум ушул болот. Өткөндө роликте бир четин гана көрүп калдыңар. Мен телефонум жанын койбой,
Эрмектин номерин бер, канчага иштейт экен, канча табат экен, каяктан алсак болот экен деген суроолорго бүт Эрмек өзү жооп берсин. Өзүңдү сиз тааныштыра кетсең болсун. Каяктан болосуң, канчанчы болосуң? Эрмек, мен Жабаттан болом. 93 миң. Москвада көптөн бери жүрөбүз. Таксиде деле көптөн бери уже. Майбакка чейин эмне айдап жүрдүң эле? Майбакка чейин СКСта жүргөм. СКСта где-то 1-2 жыл иштеп, премьер тарифинде. Анан уже Майбакта алып, Майбакта. Тесттен өткөн оңой эле болду, баары эле ошол суроону берет да, тесттен кандай өтөт? Тесттен өткөн эми оңой эле. Кичине орусчаны билген эле адам болсо, Орусчаны билип, бир аз даярданган адам болсо, роликтерин көрүш керек обязательно. Желательно, да? Ооба. Так, эми машинесине келсек туугандар. Эми машинесин сурайлы. Канчанчы жылкы, канча объем, канча расход кылат? Машинаңа токтолсок. Машина Mercedes Maybach 2019, свежий, объем 3. Бензин. Бензин, Maybach'tar только бензин болот. Дизелдери болбой булар? Жаңы чыккан GLS Maybach'tar деле бар экен, а так Maybach'та дизель жок. Расходу канча бунун? Расход где-то 12-13. Почти ешкадай эле жейт. Обслуживанияда деле почти ешкадай эле. Ошо 367 машинасы бар. Так. Машина таза. Бирок вид өтө жакшы экен, Бунун акчасы канча болду эми? Канчага түштү сага? Наличкага алдыңбы же? Выкуптабы же? Кредитпи? Машина наличкага алынган 8 миллион 300 кө. 8 миллион 300 болду. 8 миллион 300 кө. 3 ай болуп калды уже. 3 айдан бери айдап жүрөсүң. Жакшы. Апрелде алынган машина. Тоже чисто случайно, ойдо жок эле. Майбахты издеген эмеспиз. Просто эртең менен турсам, таныштар предлагать этип калды. Сразу алдым. Сразу алдым. Ошол күнү эле алдым. Сразу учетко койдум. Базар жок. Өтө жакшы. Ушинтип, биздин ушинтип кыргыз балдар ушинтип Майбах айдап жүрсө, конечно, бир жетин мындай карап, өзүбүз сүйүнөбүз. Ачык эле биздин балдар ушинтип Майбах айдап жүрөт экен деп. Уже роликтен деле көрүп калышты. Биздин балдар деле ушинтип Майбах айдаса болот экен деп. Мынакей туугандар. Азыр дагы до конца суроолорго жооп алабыз. Андыктан роликтен алыстабай биз менен бирге болуп тура бересиңер. Так, жылдарын машинени полностью сурадык. Эми бир сыра ичине отуруп, так, артына эле отурайынбы? Артына эле. Ооба. Эрмек өзү астына отурсун. Бисмилла, кана көрөлүчү ичин. Так, ичине келсек. Бисмилла, жуксун кылып коелу. Ичи бирок базар жок экен. Атына стоит экен да, ачык эле карасаңар, мына пудуң жетпейт. Бүт бар жок бар. Муну массажы да болуш керек. Массажы бар. Полностью память сидения бар экен, обдув бар экен, подогрев бар экен. Холодильник да бар. Шампанский да бар. Içindiktер жок. Так, биринчи Майбахка чыкканда эмоция кандай болду? Кичине сүрдөп, жанагындай ощущение болдубу? Чем бизнес-менски немелерге караганда? Жок, потому что Көнүп калдыңбы? Премьерде уже көнүшүп калган үчүн оңой эле болду да. Почти бирдей эле болгон үчүн баасы деле бирдей эле да премьер менен. Ошол почти бирдей эле клиенттер одинаковый да. Мындай комплектациясы башкаларынан кичине мындай отличаться этеби же булар баардыгы эле бирдей болобу? Комплектациясы отличаться этет. То, что кара салон. Көбүнчө ак салон менен алышат. Иштейм дегендерчи. Да, бир-эки жерлери бар, отличияларычы. Панорама. Потолок полностью алькантара экен, чёрный. Булар Майбахта эми стандартный опция да. Базар жок бирок. Панорамасы вообще сон. Сиденьялары окмуш экен. Буга 3 адам отурат да. Бирок редко болсо эле 3 адам чыккан деле сага. Болуп калат кээде. Так көбүнчө даже бир киши отурат. Көбүнчө бир киши отурат. Экрандары бар экен, полностью сенсорный болуш керек булар. Жок, булар пульт менен управлять. Буякта отуруп алып, короче, массажын да ушу менен неме кылабы? Короче, мынакей пульту момундай экен туугандар. Телевизор бар. Телевизорун көбүнчө мен балам отуруп кетет. То есть менен телевизор мультик коюп алып, сим-карта менен как положено онлайн полностью иштейт.
YouTube, башка нерселери. Жок, ал аппаратурасы жок, бирок чисто телевизор бар. Кадимкидей эле каналдар тарта берет. Пультун көрдүк туугандар. Так, аркасында полностью пассажир өзү контроль кылса болот экен да бул жерден. Обдув, кондиционер, Мерседесте бирок ошол климат контролю жакшы, то что бир температура коюп койсуң, пассажирге дагы комфортно, өзүңө да комфортно. Жакшы. Бүт кара кожаный салон. Состояниясы аябай жакшы машина. Подушкалары могул, фирменный могул, жанагы жумшак подушкалар ушулар да. Шторалар менен экен бүт. Молар эмне, подсветкаларыбы? Күзгү экен, күзгүсү бул жерден чыгат экен мунука. Кече күнү Тесланы тартып эле, Тесладагы даже могу кичинекей немесинен бери шторасы бар экен, Азар жок, подсветкалар бүт бары жакшы, өтө сонун машинанын. Азар жок. Дагы бир суроо. Капризный клиенттер болуп калабы? Болот, обязательно. Андай клиенттер болот. Алар менен максимально сдержанно, вежливо. Как положено, эшикти ачмай. Как положено. Бул тарифте 90% эшик ачтырбайт. 90% ачпайсың. Көп эле айтып берет, эшик ачып, анан зонтикти эле сразу эле биздикилер жанагы проблемаларын айтып баштайт го. Айтып койчу, мен постоянно эле ачпайбыз деп. Бул жанагындай иштегиси келбеген адамдар көбүнчө ошентишет да, жаловаться этипчи. А так чыкпай атып эле уже когда көп иштеп, уже көнүшүп калгандан кийин мындай кандай десем, өзүңө деле в кайф болуп калат да, это делать, да, потому что ты за это деньги получаешь, причем неплохие деньги получаешь. Раз ты подписался, надо обслуживать, как положено, да, обслуживать. Туура айтасың. Так, сууну жанагынтип унутуп калган күндөрүң болобу? Же андай болбой калды? Андай болбойт. Постоянно контролдо. Болуп калса деле тиги холодильниктен алып алгыла деп койгом. Холодильникте бар деп. Дополнительно салып коесуң бул жака. Азыр бирок жок. Мындай ачылабы? И бул жагы дагы. Бул жерде шампанский болсо керек дедим эле мен. Жакын досум бар. Досум үйрөт. Холодильникке салып койсоң. Конечно, сразу мыяктан алып жанагында, тичем багаждан алып чыгып беречем, эмнеде бар деп койсоң. Муздап турат. Базар жок. Сонун машинасы өтө жакшы туугандар. Майбах все-таки Майбахты карабайсыңар. Бүт бар жогу өтө высший качество да, бүт бар жок. Дерево, кожа. Бурмистер, музыкасы да вообще болуш керек, бомба болуш керек. Ладно, музыкасын койбой эле коелу, а то авторский право деп жанагынтип калбасын. Так, эми жана бирөөнүн чөнтөгүн эсептеген жанагындай деп коет. Эми все равно биздин подписчиктерге жанагындай да интересно. Ошого Майбахта иштегендер канча табат дейт да, ошондо. Средний канча табасың эми, ошону айтчы. Бул эми очень баягындай вопрос да. Раз на раз не приходится. Кээде болуп калат, аябай жакшы күндөр болуп калат. Кээде вообще баягындай начар күндөр болуп калат. Эми в среднем бир айда алганда где-то 650, 600, кээде 700гө деле чыгат. Грязный. Чистый. Ошол күнүнө эми в среднем 20-25 бар да. Жакшы тапканда бир күндө канча таптың, болбой калганда канча болду, ошону айтчы. Жакшы тапканда $1000. Бир күндө. Андай бир ишин ташып калып, $1000 төлөдү күнүнө. Ошол анан болуп калат жанагындай чиуи, жакшы чиуи бергендер болуп калат. $1000 берет, 50.000, андай көп болот. Жакшы, болбой калгандачы? Болбой калганда 10-15 миң иштейсиң. Болбой калганда вообще. Важный вопростарды берейин. Жанагынтип арендага алып иштегени стоитпу, не стоитпу? Конечно, стоит. Стоит. Бирок основном эки водитель болбой дейт экен, ошол жакшыбы же кандай, өз айдаган жакшыбы? Жакшы, конечно. Күндө иштесең деле ошол эле акчаны табасың. Через день иштесең деле ошол акчаны табасың. Потому что чарчабайсың. Жакшы, азыр где-то 12 миң экен, 10 миң, 12 миң ар кандай. Эгерде эки водитель болуп иштесе, 6 миңден бөлүп төлөшөбү кандай? Жок, бир күндүкүн төлөйт. 12 миң төлөйбү? То есть 12 саат 12 миңге? Бир сутка через сутка иштейт да көбүнчө. 2-2. В любом случае бир адам 12 миң төлөп калат да. Мен 13 миңден айдагандар бар, 14 миңден айдагандар дагы бар.
орустар көбүнчө. Мен ойлоп атпайм, эгерде 12 000 болсо, мисалы үчүн, 2 водитель айдаса 6 000ден бөлүп төлөй бир суткада деп атпайм. Андай эмес экенде. Бир суткада 2 киши айдаганда уже машинаң чарчап калат да. Машина аябай чарчап калат. А так, суткалап иштесе болот. Так. Мынакей туугандар, көрдүңүздөр. Вроде бүт суроолорго жооп алдым. Машинесин көрдүңүздөр. Арендаларын айттым, канча табышын бүт бардыгын сурадым. Эрмек, контактыңды калтырабызбы же эмне кылабыз? Же Instagram барбы? Контактты калтырып коебуз. Контактты калтырып коелу, эгерде чалып, жанагындай. Instagram болсо Instagram калтырып коелу, ошол жака подписаться этип, суроолор болсо мынакей туугандар. Эрмектин Instagramын калтырып коем. Эгерде суроолор болсо, жанагындай именно ушу Майбак жөнүндө Эрмектин мынакей Instagramына жазылып, Менин чоң күчтүү командам бар. Өзүмдүн командам. Атайын полностью ушул немеде. Өзүмдүн таксопаркым бар. Ошол биздин парктын балдары, жакын дос балдар эле суранышты, салам айтып бергиле депчи. Заводский, Тима Айтиев, бүт подписчиктериңе салам айтты. Молодцы. Саян Карашев, Нурик Райымбеков дегендер. Мынакей туугандар, көрдүңүздөр, бүт подписчиктер ушинтип чалып, даже бир сом акча төлөгөнүм жок. Чалдым, Эрмек, короче, ушундай контент кылалы, элге кызык болот экен деп. Эч отказ кылган жок, келип, мынакей монтип машинесинде отуруп, сону кылып контент тартып атабыз. Эрмекке да чоң рахмат, ушинтип мага отказ кылбай, ушинтип сонун контент тартып атканыңызга. Ушундай. Мен өзү көбүнчө ошо бизнеске же премиум же элитке тапшырам деген, иштейм деген балдарга жардам кылам. Колуңан келишинче жардам бересиң. Колуңан келишинче анан полностью от и до жардам кылам. Ошого если кому интересно, пожалуйста, Инстаграмга жазылып, всё. WhatsApp, Telegram. Болду туугандар, мынакей көрдүңүздөр. Обязательно калтырып коем. Эрмек буйруса бүт баарыңыздарга жардам берет. Майбакка чыгам, бизнеске чыгам дегендер болсо, пожалуйста, мынакей туугандар. Ушинтип бөтөн жерде бири-бирибизге поддержка кылып, ошого окшогон Майбактарды айдасак болот экен да биз деле. Көрдүңүздөр, кандай кайф. Машина просто кайф. Сен бул машинеде, билем, чарчайсыңбы? Жок, уйкуң келбесе эле атак чарчайсың Мындай эле. тихо да слишком, через эле тихо уйкуң келип кетет. Өзүң жүрөсүң да кечке аны элечи. Пассажирлер эми бир күндө ашып барса бир 10 заказ кыласың. Өтө көп кылдым дегенде 10 заказ кыласың, атак жөн эле айланып жүрөсүң ошо. Жакшы. Машинеңдин дагы сурабай калган эмнелери калды? Вроде карасам Мерскеле окшош экен бүт баардык. Кнопка, руль, нар жак бер жактары. Отличие ушу эме. Шилдиктери бар. Башка Майбактарда жок. Капоттогу анан эшиктерди ачканда Майбак деген жазуучу бар. Ошол отличительный эме. Заводу ошондой чыккан. Капотун ачып бир моторун көргөзөлүчү. Так, ичин көргөздүм туугандар. Өтө жакшы. Колдон келишинче ковриктерин кир кылбаган аракет кылып атам. Мен камерамда чото заряд отурайын деп калыптыр. Азыр моторун бир көргөзөйүн. Ичин вроде бүт көргөздүм туугандар. Бүт көргөздүм. Сондай. Жаман көрбөйлү, бирок төптөндөрү кутаган кер. Машинанын мотору жол электе. 3 объем. Бул битурбобу? 3 объем битурба экен туугандар. Бензин. 300 канча? 367 аттын күчү бар экен туугандар. Пространствода өтө жакшы, өтө компактно. Мотор лишний эч нерсе жок экен кыскасы, Өтө компактно. Лишний звук жок. Ажар жок. Сонун экен, сонун. Линзалары, фаралары. Бунун жанагынтип полоса анымады кармайбы? Ооба, обязательно. Круиз контроль, удержание полосы бар жолго. Чарчап калганда коюп койсоң кадимкидей. Кете берет. Рөлдү кармап кетишиң керек. Өткөндө Казанга барып келип, ошону бузуп алып, жолду айдап. Чарчабай барып келип калды. Казанга канчага барып келдим дедиң? Казанга 150 миңге барып келдим. 150 миңге. 2 күн жүрдүм дедиңби? 2 күн жүрдүм ал жерде жөн эле. Пустой барып, пустой келдим. Просто ошол жака эле айланып келдиң. Ошол жерде эле. Мынакей туугандар, караңыз, 150 миңге пустой барып, пустой келип, ал жака барып, просто эле клиентин айлантып, шаарда айлантып көргөзүп келип. Заказдар көп болот. Чын айткандачы. Просто көбүнөн өзүң отказываться этесиң, потому что бир жактан опасно, бир жактан шаардан иштесең деле ошол эле акчаны табасың. Чем аяк алчылоо бар.
Машинаны да кыйнабай деген да. Жакшы. Мынакей туугандар көрдүңүздөр. Болот экен майбак айдасыздар. Көрдүңөрбү? Бизнесте деле болот. Адам кылган нерсени адам кылат. Биринчиден аракет керек. Кишини көргүлөн, ар жак бир жакчылык кылам, буйруса миң келет. Бизнести бул бизнеске караганда дагы башка уровень экен. Действительно, клиенттеринен, башкасынан, акчасынан бүт бар жоон айтылса экен. Колдон келишинче аракет кылам. Мен дагы эрмекке чалам, буйруса жанагы типтесинен өтүп, буйруса майбакка дагы отуруп такси кылып көрөбүз буйруса туугандар. Көрдүңүздөр да машинени. Машинеси укмуш. Тегерек четин бир көргөзөйүн. Камерам дагы отурайын деп коюм. Дискаларын өзү алыптыр. Эрмек дискаларын 100 канча миңге алдым дедиң Эрмек дисканы? 130 миңге алдың комплект. Оригинал майбах. Дискаларын көрдүңүздөр туугандар. А так где-то 500 миң тегереги турат, а? Где-то 600 деп көрөт. 400дөн 500дөн саткандар. Көрдүңүздүр туугандар. 4 дискасы эле бир солярисин акчасы экен. Чынын айтканда, бушный алдым дейт, дискаларын 130 миңге алып тургандар. Иштерин да бир сыра камерага тартып көргөзөйүн. Карагылачы туугандар, кандай сон. Вообще ичинде запах, полностью панорама, алькантара, черный потолок. Кыскасы вообще укмуш. Бул еще максимальный комплектация эмес Эрмек. Пред максимал. Энди эмне жок бунда? 3D бурмистер жок. Ночное видение жок. Могул жерлеринде. Проекция жок. Керек эмес нерселер да, так керектүү нерселер бар. Жакшы. Ушундай туугандар. Менимче бүт эле суроолорго жооп алдыңар го деп ойлойм. Сөзсүз Эрмектин контакттарын калтырам. Керектүү суроолор болсо, ошол номерлерге чалып, Инстаграмда катталып, Эрмек менен байланышып, ушинтип бизнеске, майбактарга иштесеңиздер болот. Ушундай туугандар анда. Ийгилик барыңыздарга. Эмки видеодо көрүшөбүз.